Халқының дээрлик 3-2 элете жашаган Кыргызстанда соңку жылдары шаарлашуунун агымы күчөдү. Айрыкча Бишкектеги элдин саны күн санап өсүүдө. Бул бир катар көйгөйлөрдү да кошо ала келди. Анын бири шаарды таза суу менен камсыз кылуу маселеси. Өткөн жылы Бишкектин түштүк тарабындагы конуштар суу каатчылыгын тартышкан. Адистер быйылкы жаанчыл аба ырайынын эсебинен суу тартыштыгы анчалык билинбей жатканын. Кандай болгон күндө да тургундарды сууну үнөмдөп, сарамжал пайдаланууга чакырып келет. Анна, а вы втроем будете, да? Вот втроем вы. Получается, да. Вот мы решили эту сторону взять. Какую сторону? Мы эту, вы туда идете. Бишкек суу канал ишканасынын кызматкерлери шаардын күнчыгыш тарабындагы Көкчар, Каражыгач конуштарындагы ар бир үйгө баш багып, таза сууну коромжу кылып жаткандарды издеп жатышат. Саматпа. Водоканалдан жүрөбүз. Рейд кылып атабыз. Жүрүңүз, биякты көрсөтүп койсоңуз, шланг менен полив кылып аткан турбайсызбы? Бул жакты эми сиз уккансыз, күндүзгү учурда сугарган болбой. Счетчигиңиз барбы? Счетчик бар. Койдургансыздарбы? Сиз киргизсиз. Жок, эми ал эмитпейт эле. Мен аты жазам. Ачып элесиз, бул эжеде кол коет да. Я понял. Ачып Эже кирсин. Эже Эже кирсин, камера. Подождите, сейчас я напишу. Суу канал ишканасы жай айларында таза сууну сугатка жана чарба иштерине уруксатсыз колдонуп жаткандарга каршы рейд жүргүзөт. Эрежеге ылайык таза суу түтүгүнө орнотулган атайын эсептегичи барлар гана сууну түнү сугатка колдонсо болот. Ал эми орнотпогондорго бакча сугарганга тыюу салынат. Счет менен. Как бар төлөйсүз? Водоканалга келесиздер ушу менен. Счет менен. Кайсы могу счет менен? Бул жакта полив кылып аткан экен. Акты жазып, нарушениясын актировать эттик. Счетун колуна бердик. Не болуптур? Брусчаткаларды жууп эшигинин астын. Жашыл жанакы жүзүмдөр окшойт, видимо. Жүзүмдөрдүн полив кылып аткан экен. Ошого жазып бердик актысын. Туура жакшы кабыл алышты го. Биринчи жолу. Мындай болбойт да негизи. Негизи мындай болбойт да, негизи кармаганда эле сразу агрессия башталат да. Агрессия башталып эле төлөбөйбүз, анан биз уккан эмеспиз депчи. Хотя канчадан бери эле айтылып атат, ичкен суу менен полив кылганга болбойт, элдерге суу жетиштүү болсун. Только түнкүсүн сугарыш керек деп. Укса деле кээ бирлер уккан эмеспиз деп айтып коюш оңой да. Суу жеткирүүдө проблема жок. Суу мисалы элдерге жетип атат да. Болгону ушу полив кылган сугат иштерин жүргүзгөндө эле элдерге суу жетпей калып атат. Мисалы 300 канча 334 эме водозабор бар да биздечи, жана скважина. Ошолор полный мощности иштейт да. Кышкысын, например, 40 эле иштейт да. А жайкы могу сезон учурунда бүт скважиналар иштейт. И в то же время ошо жетишпей калат да, анткени элдер поливать этишет да. Суу канал ишканасы быйыл суу тартыштыгы анчейин байкала электигин билдирүүдө. Мындан кийин да тартыштык жаралбаш үчүн алар шаардыктарды сууну үнөмдөөгө чакырып келет. Мисал үчүн элдер сугарып атышпайбы? Силер сугарып атсаңар, бирөөлөр суусу жок отурат, Мүмкүн бирөөлөргө суу жетпей атат. А силер если сугарбаган болсоңор, возможно, алардын суусу болмок депчи. Кто-то страдает, а силер биякта поливаете деп айтышат да. Кармалганда ушундай.